Разыгрываем подарки из Кореи среди наших подписчиков в Кыргызстане. Летом мы сходили с Гулизой на концерт Blackpink и J-Hope, где выиграли вот такие классные прикольные подарочки. Стикеры, которые нам подарили ARMY. BTS курчактарды болсо BTS менен жана Макдональдстын коллаборациясынан алган элек, Happy Meal менен сатып алган элек. Булардын бардыгын биз Кыргызстанга жөнөтүп, Кыргызстандагы катталуучулардын арасында ойнотоюн деп жатабыз. Эки утуучуга эки концерттен membership боюнча алынган белектерди ойнотобуз. Биринчи белек Blackpink'тин концертинен алынган membership боюнча надувная подушка, Deadline деген жазуусу менен жана дагы Jisoo менен Rose'нин карточкалары. Артында буларда дагы мындай Deadline World Tour деп жазылып турган эмеси бар. Жана дагы мындай брелоктор. Экинчи адамга болсо мындай полотенце жана ушундай J-Hope'тун картасы. Бул да концертте алынган финальный тур. Бул эки белекти утуп алыш үчүн комментарийге эмнеге BTS'ти же Blackpink'ти жакшы көрөсүңүздү айтып жазып кетсеңиз болот. Жана дагы эң көп лайк чогулткан комментарийге ушул эки белек кетет. Следующие 9 участников, которые выигрывают рандомным образом в прямом эфире, они получат вот такие 9 прекрасных игрушек BTS. Вот. И вдобавок к этому мы подарим такие милые стикеры, наклеечки. Эти стикеры нам подарили ARMY именно на концерте J-Hope. Кстати, на этом концерте мы увидели весь состав BTS, а также выступление Чонгука и Джина тоже. Да. Вот. И мы были первыми, кто услышал Killing It Girl. Кыркы дополнительный дагы бир уткан адам ушундай Сеулдун лозунгу менен жазылган ушундай чехол картхолдер телефонго жабыштырыла турган. Жана дагы Squid Game'дин Игра в кальмара жаңы 3-чү сезону чыгып атканда Сеулдун ортосунда площадында бир мероприятие өткөн, ошол жактан утуп алган ушундай брелок жөнөтүлөт. Условия конкурса читайте в описании. Жыйынтыктарын 10 октябрда Кыргызстан сааты боюнча саат 8-де Инстаграмда прямой эфирде ойнотобуз. Всем удачи, всем пока!